Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге кезектеги кайрылуум менен чыгууну туура көрүп отурам. Себеби 25 сентябрда Жогорку Кеңеш өзүн өзү таратуу чечимин кабыл алгандан кийин мен бүгүн Жогорку Кеңештин 8 чакырылышынын депутаттарын шайлоо күнүн 30 ноябрга белгилеп жарлыкка кол койдум. Ошентип Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо ушул жылдын 30 ноябрь күнү өтөт. Биринчиден демилге көтөрүп, ушул маселени колдоп берген депутаттардын баарына терең ыраазычылык билдиремин. Сиздер алдыда калган 1 жылдык депутаттык мөөнөтүңүздөрдө эмес, мамлекеттин узак мөөнөттүү туруктуулугун ойлодуңуздар. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетчил атуул катары ой жүгүрттүңүздөр. Себеби келечекте эки шайлоо ар 5 жыл сайын бири-бирине учкашып өтсө, бул биринчиден борбордук шайлоо комиссиясы үчүн кыйынчылык жаратат, экинчиден саясий стабилдүүлүккө залакасын тийгизиши мүмкүн. Үчүнчүдөн келерки жылы күздө Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюну бизде өтөт. Кыскасын айтканда 9 толго бир келип жатат. Кээ бир саясатчылар же оппозициячылар 1 жылдан кийинки өзүнүн президенттик шайлоосуна кам көрүп жатат деп ойлошу мүмкүн. Жок туугандар, андай эмес. Мен эч бир депутаттан тарагыла деп суранган деле жокмун. Мен 5 жыл мурун 80% элдин колдоосу менен өткөм. Кийинки шайлоого талапкерлигимди койсом, 90% менен өтөм деп ишенем. Анткени элдин колдоосу мурдагыдан да күч экенин сезип турам. Тек гана мындан ары узак мөөнөткө саясий стабилдүүлүк орногонуна кубанып жатам. Эми Кудай буйрса, эки шайлоонун ортосу дайыма 1,5 жыл аралык менен өтүп турат. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, ар бириңиздер өз керт башыңыздарды ойлобостон эң туура чечим кабыл алдыңыздар. Биз башкаруу системасын иреттеп, түз жолго салып, саясий кризистерди жойдук, экономикалык өсүштү камсыз кылдык. Эми келечекке узак мөөнөттүү стабилдүүлүктү орнотушубуз керек эле. Мына эми узак мөөнөттүү стабилдүүлүктү калыптандырдык десек болот. Эми урматтуу эл журт, кайрылуумдун мазмуну төмөнкүчө болмокчу. Көз карандысыздыкты алгандан кийин 30 жыл ичинде Кыргызстаныбызда 3 жолу төңкөрүш болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыккан. 3 жолу мамлекетибиз чачырап кетүү коркунучуна келип такалган. Анткени шайлоолор адилет өтчү эмес. Биринин добушун экинчисине кошуп, же болбосо аз добуш алган талапкердин добушун көбөйтүп, добуштарды сатып алып, айтор бийлик башындагылар каалагандай шайлоолор өтүп келген. Азыр анда эски шайлоо системасын жок кылдык. Илгеркидей бюллетендерди эртелеп чыгарып алып, шайлоо участоктарына алдын ала камаздап ташып барып, аларды күнү-түнү кайтарып жаткан мезгил өтүп кетти. Баары санариптешти. Азыр эми шайлоо участогуна барып, каттоодон өтөрүңүз менен ошол жерден бюллетенди компьютер чыгарып берет. Каалаган талапкериңизди шайлап, бюллетенди автоматтык жашикке саласыз. Автоматтык жашик добушуңузду кайсы талапкерге бергениңизди дароо эсепке алып коет дагы шайлоо убактысынын бүтүшүн күтөт. Шайлоо убактысы аяктап, кечки саат 20:00-дө жашиктин кнопкасын басканда кайсы талапкер канча добуш алганын дароо эсептеп чыгарып берет. Андан сырткары жашиктеги бюллетендерди төгүп алып, талапкерлердин байкоочулары менен биргеликте кол менен дагы санап чыгышат. Ал бюллетендер 1 жыл бою архивде сакталып калат. Кайсы талапкер, кайсы шайлоо участогунан күмөн санаса, арыз жазып барып, кайрадан санап чыкса болот. Кыскасы бир дагы талапкер же кандайдыр бир күчтөр шайлоонун жыйынтыгына доомат кое албайт. Себеби бизде шайлоо системасы толук электрондошуп, автоматташкан. Мындай шайлоо системасы КМШ өлкөлөрүнүн ичинде бизде гана бар. Кыргызда оозун сүткө күйгүзгөн айранды үйлөп ичет деген таасын айтылган сөз бар. Анын сыңарындай шайлоонун шайтан оюндарынан 30 жылда 3 жолу төңкөрүш көргөн жаныбыз шайлоо системасын адам фактору аралашпагандай кылып, толук санариптештирип, автоматташтырып салдык. Мен муну менен эмнени айткым келди? Мындан ары шайлоолордо добуш саноодо жана жыйынтык чыгарууда бийликтин эч кандай таасири болбойт.
добуштарды компьютер санайт, жыйынтыгын дароо компьютер чыгарып берет. Андан кийин кол менен дагы санап алсаңыздар болот. Жыйынтыгында эч айырма болбойт. Ошол эле компьютер чыгарган жыйынтык жана кол менен санаган бюллетендер бирдей чыгат. Эми урматтуу кыргызстандыктар, кайрылуумдун негизги өзөгүнө келели. 30 жылда 1000 түркүн депутаттарды көрдүңүздөр. Жакшысын да, жаманын да, популистин да, демагогун да, кыйкырчаагын да, бакырчаагын да, кооз сүйлөгөнүн да, байын да, кедейин да, добуш сатып алганын да, сатканын да көрдүңүздөр дегендей. Ошентип депутат шайлоодо мастер эле болуп калдыңыздар деп ишенем. Ошондуктан келе жаткан шайлоодо татыктуусун гана шайлап алыңыздар демекчимин. Татыктууларды шайлап алуу эми мындан ары өз колуңуздарда. Өз балабыз деген түшүнүктөн дагы алыс болуңуздар. Чаткалдан алайга, алайдан ат башы менен каркырага чейин барып койсо дагы баары өз балаңар. Биз баарыбыз бир эле элбиз. Азыркы мыйзам боюнча ар бир округтан 3төн депутат шайланып келет. Бир шайлоочу талапкерлердин бирөөнө гана добуш бере алат. Башкача айтканда, бир шайлоочу бир добуш. Үчүнчү орун аялдардыкы. Мурда аялдар эркектер менен бирдей шартта эле шайлоого катышчу. Көрдүңүздөрбү? Дүйнөдө бир да өлкөдө жок системаны киргиздик. Аялдардын укугу тебеленбесин дедик. Биз аялдарды сыйлаган улутпуз. Биздин улуттан эл башкарган аялдар, мекенин коргогон баатыр кыздарыбыз чыккан. Ошол эле адам укугун, аялдардын укугун коргошубуз керек деп кыйкырган өлкөлөрдө аялдар үчүн мындай шарттар жок. Айткан сөздөрү менен кылган иштери дал келбейт. Башкалардан талап кылганды жакшы билишет, бирок өздөрү ошол талаптарды иш жүзүндө аткарышпайт. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бийлик тарап таза шайлоо өткөргөнгө толук шарттарды түзүп бердик. Эми сиздер таза шайлап үйрөнүңүздөр. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Добуш сатып алам деп келген талапкерлерди эл арасына алып чыгып, катуу уяткарыңыздар. Экинчи, добуш сатып алам деп келбегендей кылыңыздар. Жол, мектеп, бала бакча салып берем, же асмандагы айдалып берем дегендерге таптакыр ишенбеңиздер. Депутат деген эч нерсе куруп бербейт, депутат деген мыйзам жазат, анын аткарылышын көзөмөлдөйт, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп, округунда кандай көйгөйлөр болсо жеткирип келип, анын чечилишине кам көрөт. Добушуңарды сатып алган депутат эзели силер үчүн же мамлекет үчүн иштебейт. Шайлоого короткон акчасын толуктайм деп 5 жыл бою өзү үчүн иштейт. Добушуңуздарды сатсаңыздар, 5 жыл бою ал депутатты округуңуздардан көрбөйсүздөр. Талапкерлердин дагы бир түрү болот. Алар тили менен буудай кууруйт, бирок колунан эч нерсе келбейт. Андай депутаттарды да көрдүңүздөр, көрүп эле жүрөсүздөр. Алардан да сак болгула. Кыскасы, бул шайлоодо дагы баягыларды шайлап алып, 5 жыл бою депутаттар акмактар деп наалабагыла. Наалысаңыздар, өзүңүздөргө наалыган болосуздар. Кимдерди шайласаңар да, алар силердин өзүңүздөрдүн 5 жылдык депутатыңар болот. Мындан ары мурдагыдай партиялык тизмеге кире калып, $1 миллион бере салып, эч ким тааныбаган эле бирөө депутат болуп келген башаламан система жок. Мындан ары депутаттарды түздөн түз өзүңүздөрдүн араңыздардан шайлап аласыздар. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Ушул жерден айыл өкмөттөн баштап, мага чейинки ар бир мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, дарыгерлерге да кайрыла кетейин. Шайлоого аралашпаңыздар. Кимде ким аралашкан болсо, кызматтан кетип эле тим калбайсыздар. Катуу жазалайбыз. Талапкерлердин эл менен болгон чогулушуна барып катышууга тыюу салбайбыз. Чогулуштарга барып талапкерлердин программасын угуп, анан жүрөккө жаккан талапкерге добушуңуздарды бере берсеңиздер болот. Бирок үгүт иштерине катышпаңыздар. Баланча талапкерди өткөрөм, түкүнчө талапкерди жыгам деп чуркабаңыздар. Бул шайлоону калыс катары башынан аягына чейин жеке өзүм көзөмөлдөймүн. Эгер кайсы бир округда адилетсиз иштер жаралган болсо, борбордук шайлоо комиссиясынын териштирүүлөрүнө жеке өзүм барып катышам, же комиссия түзүп, ишенимдүү кишилеримди жиберемин. Ар бир иштин жыйынтыгын калыс чыгарабыз.
Келиңиздер, биз деле өнүккөн өлкөлөр сыяктуу цивилизациянын туу чокусуна умтулалы. Экономика менен алектенели, коргонуу, коопсуздугубузду бекемдейли. Качанга чейин ушундай ызы-чуулардан башыбыз чыкпай жүрө беребиз. Кыскасы, бул шайлоо биздин тарыхыбызда болуп көрбөгөндөй таза өтүшү керек. Эл кайсы талапкерди кааласа, ошол талапкер өтсүн. Эл шайлап берген депутаттар менен иштешүүгө даярбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.